батырлап жүрген инсандардын кумарканы ачса болот да. Арам деп эле отура беребизби? Тигин арам десек, анан муну арам десек, анан анда мамлекеттин казынасын ким эмне менен толтуруп берет деген кемчонтой бир сөзү ара каттап суу кечпеген адамдардын кол көтөрүп колдоосу менен өтүп кетти. Аллахтан коркуп адалды колдоюнчу демеди да. Арамдан табылган акча арамга гана жумшалат. Арам инсан арамды гана колдойт. Биздикилер айтчыдар. Куруп койсок чет өлкөлүктөргө эле бойнойт, биздикилер кирбейт. Биздин кыздар ошол жерге барып сойку болот. Биздин жигиттер ошол жерге кул болот. Салам алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ушул айылда чоңойгонбуз, 25-ке толгонбуз, 25 жыл болду. Биздин билишибиз боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын границасы ал зым турган жер граница болчу да. Азыр уже булар нерге бетон куюп, профилдер коюп, уже жакында зым тартат да бергечи. Бул эң кичине жерине тартып калдык биз. Мына канча бир 4 метр, 5 метр жерден тартып калдык. Уже бул жагы чоңоюп кете берет да, чоң болуп. Зымдары чоңоюп, жер чоңоюп кете берет. И бул чоңдук барып өзгөндүн водохранилищеге чейин барат бул жерчи. Канча бир 10 километр бар. 10 километрдей бар. Где-то бир 30 гектардай жер уже Өзбекстанга өтүп кетти да ужечи. Эми буну ким карайт, эмне кылат? Булар киркеле өрөбү или кандай болот?